Менин өзүмдүн эң негизги максатым ошо шаардагы жаштарды бириктирип, ынтымакка алып келип, андан тышкары шаарыбыздын өнүгүүсүнө аябай чоң салымдарды кошойлу деп чоң үмүтүбүз бар. Мен Орозбаев Эрк 1984-жылы Ташкөмүр шаарында төрөлүп өскөм. Бул Ташкөмүр шаары боюнча айтып кетсек, бул өзгөчө шаар, себеби биздин шаарда 3 КЭС бар. Ошондой болсо дагы бизде өнүгүү жагы аябай жай болуп баратат. Эл катары төлөйбүз. Бизде да өнүгүү болушун, ушундай медицина жактан, билим жактан өнүгөлү деген жакшы ойлорубуз бар. Бир гана мен өзүм эмес, өзүмдүн командам бар. Командам менен чогуу буюрса чоң ийгиликтерге жетебиз. Биздин өлкөбүздө негизи жаштарда азыркы учурда патриотизм аябай өнүгүп атат. Ошо патриотизм жүрөктөр жалындап турган кезде биз өз өлкөбүзгө кызмат кылабыз деген жакшы максаттарыбыз бар. Азыркы учурда Бишкекте турам, негизинен, бирок кичи мекеним, бул менин чоң үй бүлөм катары көрөм. Ошон үчүн чоң үй бүлөмө бир жакшы кызмат кылып өтөйүн деген жакшы максаттарым бар. Азыркы учурда мен Биримдик партиясы менен кандидат болуп кетип атам. Эгерде ошол жака өтүп, жогорку кеңеште барып калсам, өз өлкөмө, бир гана кичи мекен эмес, өз өлкөмө саясий, экономика жактан, тышкы саясаттан, ички саясат, ушундай бир жакшы үмүттөрүм бар, кызмат кылып, эмгектенип, чыныгы депутат болоюн деген жакшы ойлорум бар.